Учурда өлкөнүн 18 жаштан жогору болгон жарандары кара илдетке каршы эмдөөдөн өтүп жаткан мезгили. Бирок вакцинаны ар кандай оору менен жабыркагандар ала албайт. Анын ичинен гепатитке чалдыккандар дарттын өрчүп турган мезгилинде биохимиялык көрсөткүчтөр жогору болгондо боорду трансплантациялоодон кийин жана ракка айланган учурда ковидке каршы ийне сайдыра албайт. А в каких случаях мы должны проводить? Ал эми кайсы учурда эмдөөгө толук мүмкүн деген суроого жооп айта турган болсом, боор оорусу менен жабыркаган жаран дарттын симптомдору жок мезгилде, активдүү формасы менен ооруганда, илдеттен сакайып өзүнө келгенде жана БСД симптомдук түрлөрү адамда жок болуп кеткен учурда коронавируска каршы вакцина ала берсе болот. Реконвалесцентом можно проводить. Кыргызстанда аталган ооруга карата жыл сайын 200 миңдей профилактикалык изилдөө иштери жүргүзүлүп, 4 миңден ашык илдет аныкталат. За один год проводим. Бир жыл сайын гепатит дарты менен ооругандарды изилдеп чыгабыз. Анда айрыкча гепатит Б, гепатит С, гепатит Д формасы менен ооругандар арбын. Ал оорунун курч түрү 15%ды түзүп, жылына 500-600дөй бейтап дарттын курч формасы менен катталат. Регистрируется вирусный гепатит. Гепатит же сарык оорусу, боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Өз ичинен ал А, Б, С жана Э болуп 5 түргө бөлүнөт. Гепатиттин А жана Э түрү оорунун жеңил формасы болуп саналат. Башкача айтканда, илдеттин бул түрү өнөкөткө айланып кетпейт. Аны убагында жакшылап дарыласа, адам толугу менен айыга алат. Ал эми гепатиттин Б, С, Д түрлөрү адамда билинбей пайда болуп, көп убакыт дарылоону талап кылат. Ошондой эле анын өнөкөткө айланып кетүү коркунучу бар. Улзат Байырбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.